сүйүү секске барабарбы же сүйүүсүз деле секс менен алектенсе болобу? Сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден. Бизди сүйгүлө, өзүңөрдү сүйгүлө, өзүңөрдү баарын сүйгүлө. Пис. Салам достор, силер менен алгачкы секс талкуу видео подкасты. Мен Улук Батыргалиев, репродуктивдик ден соолук боюнча альянсынын тренери. Мен Айзирак. Мен Айдай, феминисткамын. Салам, мен Альмир, мен журналист. Жана бүгүн биз секс сүйүүгө барабарбы же сүйүүсүз деле секс менен алектенсе болобу деген суроого жооп беребиз. Силердин оюңар кандай балдар жана кыздар? Экөө тең болот. Негизинен сүйүү деген эмне сүйлөшө албайлыбы? Сүйүү деген махаббат. Махаббат деген сүйүү. Альмир, сагачы сүйүү деген эмнени билдирет? Сүйүү дегенде билбейм, мага эмнегедир кичинекей кезден бери эле мындай жалындап турган, нысык, ушундай жолой албагыдай бир мындай сыйкырдуу, мындай отту элестете берем да дайыма. Мен бир унутуп калдым акындын атын, бир ыры бар эле. Ушундай саптарчы эме. Сүйүү деген сен сүзүп өтүү деңизден бирдекеси бар. Ошо менен биздин Маданият. Жок, карап көрбөйлүбү. О, мен Альмир издегенче мен өзүм сүйүү жөнүндө кандай десем оюмду айта кетейин. Мага бул мен мурун сүйүү дегенде бир кандай десем космостогудай мындай сезимдер, эмоциялар, ичиңдеги жанагындай көпөлөктөр, бир кызыктай болуу деп мындай аябай түшүнүп, анан мунун баардыгы жана кино, мультфильмдерден келет да, идеализация болот да жана сүйүүнүн. Ошентип кабыл алчумун. Азыр болсо сүйүү деген мага өзүң менен өзүңдү түшүнүү, өзүң катары сезүү да. Мындай эч кимдин ролун ойнобойсуң, маска менен жашабайсың. Өзүң кандай болсоң ошондой болуп эле, анан жанагындай уют, комфорт деп коет го. Мындай келесиң, жылуу бир жерге жатып алып, анан мындай жакшы, мындай жагымдуу сезимдер болот го, ошондой сыяктуу. өзүңө болгон сүйүү. О, мен таптым. Үзүндүсүн айтып коеюн. Алыкул Осмоновдун сулууга арнаган саптарынан сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден деп айтыптыр. Таттуу, ачуу, сулуу. Ар кандай болушу мүмкүн. Секс Жок, менин оюмча сүйүү бул забота деп кантип барбы? Камкордук. Башка кишиге камкордук кылуу, анан өзүңдү комфорттуу сезүү жана мындай кечке эле ичиңде көпөлөктөр эмес, аябай жылуу сезимде. Мага деген сүйүү мындай эки деңгээлге бөлүнөт да. Рамен. Сүйүү кээде платоникалык бир да сезим болушу мүмкүн, бирөөнү мындай алыстан жакшы көрүп, ошо өзүм сүйүү менен өзүм бүтүп эле краштай элечи. Кээде деген жакын жерде мындай жаныңда жүргөн адамды кабыл алуу, болгонундай кабыл алуу, болгонундай характерине чыдоо дегендей мындай ага ошо сен айткандай эле камкордук көрсөтүү деп мындай бир аз сүйүүнүн эки адамдын же башка бир нерсеге болгон сезимдер деп ойлойм да. Ал сезимге деген биз эле жоопкердүүбүз. Башка адамдын эч бир мындай тиешеси жок деле өзү сүйүп жүрө берсек болот деп ойлойм. Сүйүү дегенде эле мисалы кээ бирлер бир гана эки адамдын ортосундагы мамилени түшүнүп алышы мүмкүн да. Достордун ортосундагы сүйүү болот,
курбулардын ортосундагы, мен дагы ата-эненин ортосундагы, коомго болгон Тамакка. сүйүү, өлкөгө Тамакка сүйүү. болгон мантуга улуттук тамак аштарга менин сүйүүм күч. Нарутого. ар кандай сүйүүнүн түрлөрү бар, формалары бар, Анан сүйүү деп айтканда деген, башында айтып кеткендей, бир эле эки адамдын ортосундагы эмес, жанагындай полиаморфный деген да термин бар да. Полиаморфный деп эми аны түшүндүрүп кетелик а. Сен жакшы билесиң. Бул деген бир адамга эмес, 2-3 адамга жанагындай дос катары, ата-эне катары же дагы бирдеме катары сүйүү эмес, именно шерик катары, өнөктөш катары сүйүүңдү билдирүү көрсөтөт да. Бул дагы жөнөкөй нерсе. Эми биздин коомдо, конечно, муну терс катары кабыл алат. Кантип бүт кинолордо, бүт жерлерде Золушка менен принц, анан дагы башкалар болуп, тиги аябай эки кишинин ортосунда эле сүйүү жөнүндө айтат да. А бул жакта болсо полиаморфный деп эми 2-3 кишини адамды сүйө алган. Ошо негизи деген Кыргызстанда көп аялдарды сүйөм деп жүргөндөр көп го. Ал деген бирок полиамордук мамилеге жатпайт деп ойлойм. Анткени 3 тараптын бири-бирин, мисалы 3 тарап болсо, 3 тараптын бири-биринин мамилесин билиш керек да. А биз деле көбүнчө аялдардын айтпай эле башка бирөө менен жүрүп ушундай эметкендер көп да. Мисалы азыр полиаморный, Полиамордук. кыргызча мейли, дук деп коелучу. Көп сүйүүлүк. Көп сүйүүлүк, бирок мындай кандай түшүнүш керек негизи? Бул көп сүйүүлүк болгондо ошо полиамордукта баягы жынысы боюнча бөлүп айта келгенде, жалаң эле эркектер болобу же жалаң эле аялдарбы? Кимисинин ортосунда? Айырмасы бисексуал болсоң, эмне деп атасың? Сен жине салдың. Мисалы, бисексуалдык болсоң, сен аялдар менен деле эркектер менен жүрө бересиң. Ооба. Жок, мисалы азыр биз конкретно полиамордук деп атканда деп атабыз да. жөнүндө сурап. Айырмасы жок болуш керек да. Любой бир топ бири-бирин жакшы көрүп. Ошо азыр мындай бизди туура түшүндүрсүн деп атам да. Жок, мисалы мындай болушу мүмкүнбү? Мен моногамдыкмын, бирок менин партнерим, менин өнөктөшүм полиамордук, бирок мен макулдашмын. Анан ал көп башка кишилер менен жүрө берет, бирок мен ага мындай как бы Баары айырмасы жок го буякта аялдаргабы, эркектерге карата. Полиамордук деген бул негизинен ошо бул жыныстык катнаш тууралуу эмес, бул деген сезимдер тууралуу, эмоциялар тууралуу, сүйүү тууралуу да, ошондуктан. Жыныстык катнаш тууралуу сүйлөсөк, мисалы бул полигамдуу, мисалы. Полигамдуу деген ошол буга чейин айдай дагы берип кеткендей, ошол өнөктөштөрдүн ортосунда баардыгы баардыгы бири-бири жөнүндө билет жана макулдугун берет да. Ошонуп эгерде андай макулдук жок болсо, анда бул бир гана эмне деп койчу, измена. Көзүнө чөп салуу. Чөп азыр кымбат вообще. Да, так что көп. Эми бүгүнкү подкастыбыздын мындай эң согуна десек болот, вишенка на торте дегендей, сүйүү секске барабарбы же сүйүүсүз деле секс менен алектенсе болобу? Аябай катуу түшкүрдүңөр. Анткени мындай экзистенциалдык суроо да, олуттуу нерсе. Мен оюмча барабар эмес, анткени кээ бир кишилер чогуу жашап секс жок деле бири-бирин сүйүп жүрө берет. Кээ бир кишилер жана кинодогудай күндөн күнгө жаңы кишилер менен секске батып өзүн жакшы сезет. Анткени ошол үчүн барабар эмес, менин логикам боюнча. Мен эле бир жупту билем, тааныйм, Казакстанда жашашат. Экөө жубай болгонуна бир 20 жылдан өттү болуш керек да. Бирок мындай аябай динге мындай берилген адамдардан бири-бирин кадимкидей эле эмедей эле билишет. Эже байкедей элечи, эми эже дейм да, карындаш байкедей эле. Ушинтип даже бөлөк комнаталарда жашап, бирок бири-бирин мындай жубай катары толук калган нерселерин кылып эметишет.
жыныстык катнашка барышат. мындай дагы болот экен. Бирок аябай мындай диний жактан, философиялык жактан эмеси, идеологиясы күчтүү да алардыкыча. Анткени андайга берилбөө деген кыйын да. Балдар барбы? Балдар жок. Жок, эч качан берилген эмеспи. Эми анысын билбейм, бирок берилбегенин билем да. Эч качан. Сен оюңчу Элдер? Сеникини укпайлыбы биринчи? Бирибизге түркүлөп да. Эми менин оюмча сүйүү бул башка нерсе, бирок жыныстык катнашта башка нерсе болушу мүмкүн. Мисалы, жыныстык катнашка барганда бирөөнү сүйүп күйгөндүн кереги деле жок да. Анын кажети деле жок. Эми менин оюмда жана англис тилинде термин бар да, one night stand. Бул бир түндө болуу. Эми бир түндүк деп койсок болот. Бир түнгө калуу. Ошо бир түнгө калуу дегенде бул өзүң жыныстык катнашты кааласаң, башка адам кааласа, экөөң бири-бириңер менен сүйлөшөсүңөр, макулдуңарды бересиңер дагы жыныстык катнашта болосуңар. Бул жакта экөөңөрдүн ортоңордо сүйүү жок, эч кандай жактыруу дагы болушу мүмкүн эмес. Эми мындай, эми көрүп эле жактырып калышы мүмкүн, бирок эми мындай жанагындай жалыңдаган сезимдер деген нерсе жок да. Ошондуктан бул мага мындай нормалдуу көрүнүш. Бул деген менин оюмча адамдын өз чечими болуш керек. Канча кандай түрдө жашайт. Кээ бирлер бар, ооба, сүйүүсүз жыныстыкка катнашка барбайт. Аларды деле түшүнөм. Кээ бирлер бар, сүйүүнү көрбөй туруп деле жыныстык катнашка баргандар. Ар кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан мен деле буга мындай аябай негативдүү же терс катары көрбөйм да. Эми мен дагы оюмду айтсам, анда негизи мен дагы сүйүүнү секске же тескери айтканда сексти сүйүүгө байлап кереги жок деп эсептейм да. Себеп дегенде бул жакта эгер так түз секс тууралуу болуп аткан болсо, анда мисалы адамдын баягы орусча айтканда потребность болот да. Потребность керектүү нерсе да, зарыл болуп аткан учурда. Мисалы ошол зарыл болуп аткан учурда эки адам эми өздөрү өз ара сүйлөшүп алып, өздөрүнүн эрки менен болсо, мисалы ал жерде сөзсүз эле сүйүү болушу керек, анан ошонун арты менен жыныстык катнаш болуш керек дегенге кошула албайм да. Болгону мен бул жерде зарылчылыкты мындай канааттандыруу деп түшүнөм да. Дагы бир жагынан алганда, мисалы улук ноюна деле кошула алам, себеби мындай секс сүйүү жабыл менен болгону деле бул дагы өзүнчө бир сонун нерсе да, рахат да. Ошон үчүн мен үчүн мисалы мен деген сексти сүйүүдөн бөлө албайм. Эгерде мен секс менен алектене турган болсом, анда ал адамды жакшы көрүшүм керек да. Же эч болбосо мындай аябай катуу аны жактырып ушинтип беришим керек да. Так анткени анысы деле секстин деле бир маңызы жок мен үчүнчү мисалы. Мастурбация деген нерсе бар да, өзүмдү мындай эле рахаттандырып алам деген. Эгерде ал адамга жаным күйбөй, мындай эметпей элесем, мисалы мага рахаты деле чоң эмес да анда. Мага мындай бир суроо пайда болду да, сүйлөшүп атканда. Биз айта кеттик, сүйүү сезимдери менен жактыруу, ушу экөөнүн айырмасы барбы? Конечно. Эмнеде? Аябай чоң. Жактыруу деген мына эчтен көрүп калдым бирөөнү, баягында айткандай аспагым туруп кетти. Эме дегендечи. Ал жактыруу. Мен сүйүш үчүн деген сен адамды билишиң керек. Таанышың керек. Сүйүү ооба айдай туура айтат. Мисалы сүйүү бул терең нерсе. Адамды билишиң керек, таанышың керек, жакшы таанышың керек. Бир көрүп эле анан баягы бир көрүп мындай жактырып калуу дегенде мен мисалы адамдын өзүн баягы бирөөнү баалап койгонун эле түшүнөм да. Жакшы экен депчи. 5+. Анан ошо жыныстык катнашка барганда баары деле эми болот да, жанагы сүйүүсүз эле жыныстык катнашка барып атканда баары бир деле мындай бири-бирин жактырышат да. Ооба. Же мындай эле жактырып. Физиологиялык жактыруу болушу мүмкүн да, чисто мындай. Сексуалдуу, Сексуалдык жактыруу. Мага деген мисалы бою узун балдар жагат.
же мындай ошол критерий болсо болду жыныстык катнаш же далы чоңган ушундай деп мындай жактырып каласың да көрүп же ошол критерийге туура келген адамды же химия кандай бир химия пайда болот кичине сүйлөшүп мындай чарт тогду Кыргызстан анда деген Кыргызстан электричествосы менен көйгөйлөр жок болчу да ошондой чорт болуп турса бизде чорт болот ооба чорт туура бул негизинен кызык нерсе экен да ошо мен да айдай айткандан кийин кичине ойлонуп калдым да ошо жыныстык катнашка жөн эле баруу физиологиялык анан жанагындай сүйүп күйүп атканда баруу бул негизинен айырмасы бар болуш керек депчи сүйүп күйүп аткандачы алыстан мындай мойнунун четин көрүп калсаң эле мындай кандай эметип кетесиң да тердеп ооба тердеп мындай элестет жөн эле кол менен кармашкандай же биресе болгондо асфальттарын терет мисалы сүйүү менен болгон секс менимче эң сонун анан бул түбөлүктүү нерсе да мындай түбөлүккө адамдын эс тутумунда калып калат адам ал нерсени кайра кайталагысы келет дагы деп кеттик деп ойлойчумун анан мага мындай да суроо кызык болот сүйүүсүз жыныстык катнаш болгондо зордук зомбулукка барабар кылсак болобу же болбойбу жок мисалы ал кандай болсо мисалы бир бала бир кыз менен таанышып анан ичимдигине бир нерсе кошуп ооба ичимдигине же бирдеке кошуп же болбосо сөз баягы жыныстык катнашка чейин жете элек болсо деле мисалы балким бир жерде жолугалы деди дагы алып барып бир жака баягы эркине каршы аракеттерди кылып койсо ал зордуктоо сөзсүз түрдө эгерде бир кандайдыр бир топ убакыт аралыгында экөө сүйлөшүп жүрүп анан ошол жыныстык катнашка мына барабыз деген нерсеге өз эрки менен сүйлөшүп алып келсе обоюдно да анда менимче муну зордукка теңеген болбойт да менин оюмча даже эшиктен мен көрүшүп делечи бирөө менен таанышып эле анан макулсуңбу деп эле кетип болот да главное ошол макулдукту дайыма тактап туруш керек ооба даже прям процесске болгондо делечи макулсуңбу депчи ичиңе кирсем болобу деп ооба өкүнүп калбайсыңбы деп даже процесстин убагында мен че то азыр мисалы кулум келбейт азыр эметким келбейт десе все макулдугун алды бул деген мындай эметей да макулдугу кетти бул уже зордук зомбулукка кирет токтотуш керек сразу ошол моментте токтотпаган макул деп сүйлөшүп барып туалетке барып эметип аягына жеткирип аласыңар эмне кыласыңар өзүңүн ишиңер да жок деген жерден токтош керек жок деген жок тилекке каршы коомдо баары тең эле түшүнө бербейт бир бардыңбы бизде кандай машинага түшкөнгө макулдугун берсе болду анда бүт кылганга макулдугун бергенсип эле же бир коктейль сатып берип койсо все сен ооба бала төрөп бериш керексиң мындай кадыр колкоо кылат деп коет да кандай кадыр колкоо депчи мисалы жасаган мисалы мен Айзиреке бир нерсе алып бердим гүл алып бердим тияка алып барып тамактандырдым болду демек Айзирек мага мени менен болушу керек мага карыз роза 150 сом ошентип ойлойт да ошентип ойлогондор бар да ооба бул негизинен терс көрүнүш менин оюмча баардыгыбыз эле макул болушубуз керек ошондуктан көрүүчүлөргө дайым бул темага кичине камтып кеткенден кийин айтып кетет элем эгерде силер ошондой бирөө мисалы силерге бирдеме алып берип ужинга чакырып тамак алып берип силер кайрадан ошол адамга жыныстык катнаш аркылуу же башка нерсе аркылуу төлөп бериңерге мындай бербей эле койсоңор болот да анткени ал чакырды ал ошону каалады силер мындай макулдук бердиңер андан кийинки нерселерге жок десеңер болот анан өзүңөрдү мындай жаман сезип бирдеме милдеттүү сезимдерин мындай терс чыгарыш керек да ошону да айтып кетиш керек сүйүү деп атабыз баарыбыз эле сүйгөнбүз кичинекей чагыбызда азыр деле балким бирөөнү сүйүп жүрөбүз анан ошол өзүбүздүн жеке мындай историяларыбыздан бөлүшүп койбойлубу тажрыйбалар кандай өттү эле
Тапочкалар жөнүндө уктум элем да. Ал записка эмес. Өтөргүлө. Айдай. Мен кичинекейимде атамдын досторун постоянно сүйөрчүм да. Өлөчү мен сүйөм депчим да. Эшикте аябай ойлонуп мындай. Мен кичинекеймин да, алар чоң уже. Бирок үй бүлөлөр жок болчу. Анан жүрүп мындай аябай кыялдана берчимде, ошондо мен чоңойсом, тез бир вакцина же бир нерсе алып тез чоңоюп кетсем, анан ошол адам мен болсом эле мындай. Daddy issues деп Анан кийин чоңойгондо бир аз уже да башкаларга да ушинтип сүйүп калчумун. Мен эмнегедир мен сүйгөн адамдар деген дайыма мага кол жеткиз. Мындай бир аябай өзүнчө же духовный жактанбы, же ошо руханий жактанбы, же билим жактанбы, аябай мындай өнүккөн адамдар болчу да. Ал деле Daddy issues деп ойлойм. Атам да ушундай да. Ошолорду эле сүйүп эле мындай алыстан карап эле мынтип эле жүрчүм да. Бирөөсүнүн атайын иштеген жерине тамак жасап берчүмүн. Ал деген ооба тамак жасап берсем, ал тиги тааныштарына берип коюп, ыйлап анан мен Тапочканы досу окшойт. Анан бирөөсү үчүн башка өлкөгө көчүп келген болчумун. Андан кийин бирок азыр ойлосомчу, ал деген сүйүү эмес, ошол Daddy issues'үнө бир кесепети болчу да. Мен деген ошо адамдарда атамды көрүп, атама мисалы ажырашканда күнжө ата жетпей, ошо атанын сүйүүсүн алардан күтүп, алар ошондой бир подмена болуп калган да менде. Ошон үчүн азыр ойлошумча мен эч кимди сүйгөн эмесмин. Биякта Айдай жакшы аныктама берип кетти. Daddy issues деген эмне? Daddy issues деген мындай аталык менен ата менен кыздын ортосундагы мамиле убагында сүйүүнү же убагында көңүлдү албай калса, ошол көңүлдү же сүйүүнү чоңойгондон кийин башка чоң адамдардан, эркектерден издеп баштайт. Анан ошонун негизинен көп кыздар түшүнбөйт аны, бирок ошол дагы Daddy issues деп англисче аталат. Кыргызчасын билбейт экенмин. Аталык ишүүстер. Аталык көйгөйлөр деп койсок болот. Аябай мисалы мами issues дегендер деле бар да. Кыздарда да, эркектерде да болот да, ошо апасын сүйүүсү. Ооба, бул психологиялык жактан негизи көйгөйлөр, муну психологдун жардамы менен чечип алсаңыздар болот. Ошондуктан эгерде силер өзүңөрдө ушундай нерселерди байкап жүрсөңүздөр, мисалы 18десиз же 20дасыз, анан 30, 35, 39 жаштагы адамдар. Анын эчтеке жаманы жок, бирок бул жакта мындай жана аталык көйгөйлөр болушу мүмкүн да. Менин да бир курбум бар, өзү 21де, бирок 4 жигити болгон, бирөөсү дагы 25тен төмөн эмес болчу да. Жалаң эле ошо анан сүйлөшүп отурганда ошону билип калганбыз да, ошо аталык көйгөйлөр бар экенин. Азыр деле акыркы жигити 39 жаштагы баласы менен өзү 21де. Аны деле ар кандай, конечно, возрасттагы курактагы мамиле болушу мүмкүн, бирок ошол мамиле психологиялык жактан эмес, мындай өзүбүз ошого баргандай болуш керек. Рахмат Айдай, өзүңдүн жеке тажрыйбаң менен бөлүшкөн, мен өзүмдүкү менен да бөлүшкүм келип кетти. Мектеп куракты алганда, мисалы акыркы сүйүүм бул аябай жалынга баткан, жалпылдаган сүйүү болчу. Айтып кетпек, бирок эң башында мен өзүм да мындай бири-бирибизди мындай карап, бири-бирибиз менен мындай мамиледе болгондо, мисалы сүйлөшүп баштагандан кийин биз дайыма жолукканда аябай жаныбызда болгубуз келип, коштошкубуз келбей, ушунчалык кандай десем бир кызыктай сезимдер, анан мындай кучактасаң да ошо кучактаганың жетпегенсип мындай болот го кээде сезимдер. Тамак жеп атасың, бирок тойбой атасың, ошондой эле да. Кучактап атасың, бирок ошол кучагына тойбой атасың да, ошондой сезимдер болгон. Эми өспүрүм болчубуз, жаш болчубуз десек болот. Жаш болгондо гормондор ойнойт, жанында жалың болот, от болуп бүт өрчүп, кээ бир учурларда мындай
карманууга, мисалы токтонууга кыйыныраак болчу анткени деген аякта деген жандай сүйүү, страсть ошонун баардыгы бириккенде деген кошулташуу мындай токтоно албай калган мезгилдер болуп, бирок ошол эле учурда мындай жок деп эле ушундай болчу. Кийинки эң акыркы сүйүүмдү алсак, бул эң менин болезненный десем болот. Оорчул өткөн сүйүүм. Айда айтып кеткендей, бул да адам мага мындай тааныш болчубуз, сүйлөшчүбүз, бир жолу жолукканбыз. Анан ошол күндү мындай эч качан унутпайм да, бирок эң неси менен болезненный болду. Бул деген жанагындай мен аны сүйчүмүн, сүйүп күйчүмүн, ансыз жашай албайм тигибу деген ойлор болчу. Бирок ал кишиден андайды көргөн эмесмин да. Бөлүнбөгөн сүйүү. Бөлүнбөгөн да, неразделённая любовь деп, бир тараптык сүйүү деп. Анан аябай ал жөнүндө да көп ойлонгом да, эмне үчүн мен сүйсөм ал мени сүйбөйт, анткени анан мен жаманмын, мен мисалы мындай жакшы эмесмин, успешный эмесмин, сулуу эмесмин, келбеттүү эмесмин тигибу деген толтура суроолор жаралып, анан ошондун баардыгы менин өзүмдүн кандай десем, ички самооценкага, жанагындай өзүмдү баалуулукка, өзүмдү жакшы көрүүгө аябай таасир этти да. Бирок болсо азыр ал жашта жаш болчумун да, азыр аябай бирок азыр ойлонсом, бунун баардыгы деген эми башкаларга да кайрылып кетет элем да. Ушундай ситуацияда болсоңуздар, башка адамды сүйгөндө ал мисалы силерди карабай коюшу, бул деген силердин жамандык деген жаман экенсиңерди билгизбейт да. Бул бир гана башка адам башканы сүйүшү мүмкүн, башка адам башканы жактырышы мүмкүн. Ошондуктан буну деген мындай аябай терс кабыл албай, өзүңөр жөнүндө өзүңөрдүн мындай самооценкаңарга влиять эттирбей, буну мындай башканы сүйөт экен, мейли эми деп эле мындай жеңилирээк кабыл алыш керек экен да. Анткени эгерде андай болбосо, анан жанагындай кол кесүү, анан беттерди эмелерди оңдоп, тиги бу мен жаманмын, мен тигиндеймин, мурдумда. Мен чын мисалы азыркыга чейин бетимдеги родинкаларды, анан мурдумду анча деле сүйө бербейм да. Анткени ошол учурда ошондой мээмде калып калыптыр да. Сен ушундай комплекстер калып калганда, сен ушундай болгондуктан сени жактырбай койду депчи. Ошондуктан мен көп аракеттерди отуруп алып операция канча болот тиги бу деп аябай сураштырып эметкем да. Ошондуктан азыр болсо конечно башкача. Мен көп сүйлөп атам, бирок бир нерсени айтып кетейин. Акыркы жолу курбум менен отуруп сүйлөшүп атканда биз өзүбүзгө мындай кызыл желектерди коюп койдук да. Ошол жанагындай мамиледе болгон кызыл желектер. Эң биринчи кызыл желек бул адамды көргөндөн кийин жанагындай ичиңдеги бабочкалар, көпөлөктөр болуп, аябай сүйүп, күйүп, ойлонуп, ошолорду кызыл желекке коюш керек экен деген түшүндүм. Кызыл желек деген эмне? Кызыл желекте мындай red signals деп коет. Бул кызыл желек деген ошол мисалы симптомдор болобу, ошондой ситуацияларда болсоңор мындан алысыраак болуш керек дегенди билдирет да. Анткени бул деген бир опасный ситуацияны, опасный кесепеттерди билдирет да, кийин келе турганча. Азыртан мындай бул белгилерди көрүп калсаңар, анда токтош керек деген сөз да. Анан силерге суроо да. Силер кандай ойлойсуңар? Башынан жалыңдап сүйгөн мамилелер жакшы болобу же мындай мамилелердин шашпай өнүгүшү жакшыбы? Менимче адамдын маңызынан, өзүнүн эле мүнөзүнөн. Маңызынан да мүнөзүнөн да караштуу болот да. Ооба, мисалы конкретно ошол учур ар бир адамдын өзүнүн баягы кандай десем, өзүн алып жүргөнүнөн канчалык токтоо болсо, мисалы токтоо адамдар бул нерсе баягы тез өрчүп кетпешин каалайт болуш керек да. Мындай акырындан поэтапно таанышып, кийинки маселелерге киришип, жакындан билип, мындай тепкич менен өнүгөт да бул окуячы. Мисалы мага ошол нерсе жагат да, тез эле мындай алоон от болуп аралашып күйүп кеткени, опул-топул болуп кеткен. Анткени мен ошол нерсе башымдан өткөн, баягы окуя тез өнүгүп, тез сүйүшүп, күйүшүп, анан аягында
мисалы ортодо көп нерсени баягы көзүңдү май басып калгандыктан көрбөй каласың да, көп майда барат нерселерди. Анан кийин ошол нерселер баягы токтолуп, уже кандайдыр бир сезимдер баягы тынчып, тынып калгандан кийин мындай сыртка көрүнө баштады. Анан сөзсүз түрдө ал нерсе таасирин тийгизип, сезимдер дагы мындай өчүп, баягы мурдагыдай жакындык болбой, аралык пайда болуп, мындай алыстап, боштук көбөйө берет да. Мен психологдордун видеолорун көргөм, алар дагы ушинтип бул кызыл флаг деп айтышат. Менин оюмча бул өзүң менталдык немеңе караш керексиң да. Мисалы сен көп тревогага батсаң, кандай бир тревожный расстройство болсоң, же мындай биполярдык расстройство болсоң, бул аябай жаман таасир бериши мүмкүн, потому что сен азыр күйүп, анан кийин чөгүп, жаман немеде болуш мүмкүн. Мен деле тиги бир жигит менен 2 жыл мурда 4 ай эле сүйлөшкөндө дароо эле келип мага шакек берет ба, мен кой. Эң азы 3 жыл керек да, мындай мамилени түзүп, жинденгенин көрүп, тигиндегенин көрүп дегендейчи. Бир нукка түшүшүн, Ошондо кишини, адамды, өнөктөшүңдү жакшылап билип, сырлары, мисалы кандай өзүнүн эмоциялык реакциялары, ар кандай ситуациялар, ошонун баардыгын билип, ошондо анан жакшы мамиле түзө алсак болот экен да. Особенно сексуалдык неде совместимость, ошондо караш керек. Темпераменттердечи, мисалы жакшы мындай болуп турайынчы. Жок, балким сизге же ага деген өнөктөшүңүзгө секстин мындай көп болушу жакшы жагат, а сизге жакпайт. Ал деле кийинде жашоого да таасир этиши мүмкүн да. Ошондо байкап туруш керек да. Же болсо ал мисалы ар кандай ар түрдүүлүктү жакшы көрөт, силер болсо миссионерский поза менен эле катылашка. Ошондуктан темпераментте ошону айтабыз да. То мисалы суроолордо болушу мүмкүн да, жанагындай сексуалдык несовместимость кыргызча кандай? Дал келбестик. Дал келбестик. Урматтуу достор, биз силер менен эле кыргызчаны изилдеп жаттап атабыз. Ошондуктан Тамгасов. Сексуалдык дал келбестик. Дал келбестик дегенде башкалар мисалы бул экөөбүз жарашпайбыз, ошондуктан болбой калат депчи. Кээ бир учурларда мисалы эгер силерге жакшы жагып атса, эгер силерге кызыктуу болсо, эксперимент кылыш керек. Үйрөнүш керек, карап көрүш керек, мындай тигинде ар жак бир жактан дегендей. Кыргыздардын ушу сөздөрү жагат, ар жак бир жак деген порно кап эмеспи? Кап эмес. Муну мен айткан. Порно кап бул до конца. Ар жак бир жак дегенде ар ким ар кандай түшүнөт. Эми кайсы кандай гана булак болбосун ошону түшүнүп алат да. Депчи андай боло берет экен да. Видео подкасттын жыйынтыгын чыгара берелик. Силерде эмне сөз? Бизди сүйгүлө. Өзүңөрдү сүйгүлө. Баарын сүйгүлө. Пис. Сүйүңөр тунук, таза болсун. Баарыбыздын үнтеликтер. О менде койсун. Улук, сен мурдуң анан родинкалар эң сонун. Рахмат. Ооба, өзүңөрдү сүйгүлө, өзүңөрдүн денеңерди кабыл алгыла, өзүңөрдүн сексуалдуулугуңарды изилдөөгүлө. Ар бир адам өзү уникалдуу, табияттан негизинен ар кандай кылып жаралган. Ошондуктан өзүңөрдү кабыл алып сүйгүлө, эч кандай комплекстер болбош керек. Жок дегенди туура кабыл алганды да билиш керек. Жана жашоо менен рахат алгыла, жашоодон, сүйүүдөн, жыныстык катнаштан рахат алып, суроолоруңарды шилтемеге анонимдүү түрдө кошумчалап коеюн. Менимче эң башкысы дагы сүйүү бул биринчи кезекте, эң негизгиси сый урмат дагы болушу керек да. Сыйлоо, адамды сыйлоо. Жана сиз өзүңүздү полиамордуу же полигамдуу сезсеңиз, аялыңызга айтпай мен полигамдуу экенмин деп уктап башкалар менен жүрө бербеңиз. Бул айтыш керек өзүңүздүн өнөктөшүңүзгө.
Макулдуу чөп алып. салуу болот. Чөп салуу. Болду, кыстырмалар бүттү. Чоң рахмат, саламат калыңlar.